Котормону пандемия убагында баштаган Алмаз Ибраев аны аягына чыгарууга 1 жыл кеткендигин айтат. Китепте баланы тарбиялоодо биринчи кезекте ата-эне ага өздөрү үлгү болушу керектиги жана алардын ар бир аткарган иши балага түз таасир этери айтылган. 500дөн ашык нуска менен чыккан китеп жогорку окуу жайларга, китептерге жана аймактагы билим берүү мекемелерине сунушталат. Бул китеп дегенде педагогика жаатында, ушу тарбия жаатында абдан ролу жана мазмуну чоң экен деп, ушуну бүгүн ушу бет ачарын сөзсүз түрдө ушу министрликтен кылалы деди. Анан мына азыркы эле сөзүндө айтты дагы ушул жакын арада ушу бул китептин талкуулоолору бүткөндөн кийин дагы бир тегерек стол уюштуруп туруп, балким ушул бул усулдук китеп катары мектептерге колдонуу мүмкүнчүлүгү каралат да дагы. Ал эми дени сак жашоо багытында жазылган китепте адамдын ден соолугу анын өмүрүндөгү баалуу бөлүк экендиги, ага дайыма көңүл буруп, жаштайынан балдарды туура жашоо образына калыптандыруу маанилүү экендиги тууралуу да маалыматтар камтылган. Менин соавторлугумда ушул дене тарбия сабагын окутуу ыкмалары дегенде окуучуларга ар тараптуу тарбия берүүнүн жолдору, ыкмалары, анан маанисин ушул кийинки чыккан китебибизде дагы бергенге аракет кылабыз. Азыр дене маданиятын, дене тарбиянын педагогикасы деген дагы бир окуу куралды даярдап атабыз. Ошол дене тарбия жана спорт адистиги боюнча окуп аткан студенттер үчүн, бакалаврлар үчүн, магистрлер үчүн бул абдан керектүү китеп деп ойлойм. Азыр китапта коомдо үй бүлө, бала тарбиялоо, дени сак жашоо, бакубат турмуштун кадыр баркы сыяктуу баалуулуктар күнүмдүк турмушка аралашып кетти дешет адистер. Адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүп, өзүнө көңүл буруусун күчөтүү үчүн биринчи кезекте мугалимдердин, ата-энелердин өздөрүн тарбияга үндөө зарыл. Тарбияга болгон көз карашын оңдоо, ата-эне менен байланышты ошо жакшы жакка буруу, андан тышкары ошо керек болсо ата-энелер менен биргеликте спортту өнүктүрүү, андан тышкары ошо азыркы учурда мектептерде дагы волейбол секцияларын ачып атабыз, башка спорттун түрлөрүнүн секцияларын ачып атабыз. Бул жерде ошо студенттер өздөрү, педагогикалык адистиктеги студенттер мектептер менен байланышты күчөтөлү деп атабыз. Бул басылмалар мамлекет башчысынын инсандык руханий адеп ахлактык өнүгүү багытындагы жарлыгынын алкагында ишке ашууда. Кийинки этапта дени сак жашоого арналган китептер дагы арбын басылып чыгат. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Фалато 24.